Сооронбай 18 жашта, окуу жайлардын биринде студент. Окуусунан сырткары ар кандай жумуштарда иштеп, кадимки студенттердей эле күнүмдүк жол киреге акча табуу менен алек. Ошентсе да күнүнө 2-3 саат убактысын спортко бөлүп, дал ушул Алгыр клубунда машыгып келет. Мен бул спортко биринчи жолу ушул Касым Асан өзүм агайым эме кылган, айылдан жаңы эле келгенде ушул спортко тарткан. Спортко барып, ошо үйдө биринчи өзү 6 ай даярдаганда кыйналып, ошо паласта кылчубуз, денелерибиз айрылып кетчү. Ошо даярданып биринчи жолу шлагбаумду урушканбыз. Шлагбаумду урушуп, ошондон баштап жаба баштаган, урушкан. Анан өзүм кичинекей менен ушундай тентек болчумун, мушташып, ушинтип жүрчүмүн. Бул жерде машыгып жаткан жаш мушкерлер 2,5 жылдан бери Алгыр клубунун мүчөлөрү. Күндүзү мектепке, университетке барып окушса, кечкисин 2-3 саат убактыларын машыгууга жумшашат. Турнир же мелдештер болгон убакта күнүнө 3 сааттан 2 мал даярданышат. 7-октябрь күнү болуп өткөн Азия чемпионатынын тандоо турунда жаш мушкерлер арасында беттеш болуп, бул клубтан 25 мушкер катышышкан. 17 мушкер биринчи орунду багындырса, калган мушкерлер 2-, 3-чү орунга жете алышкан. Ал эми аталган клуб командалар аралык биринчи орунда экен. Бала жаман жолго түшүп кетпеш үчүн жаш кезинен эле пайдалуу нерсе менен сөзсүз алектениши керек. Ал эми спорт бул балдарды туура жолго салууда эң чоң себепкер. Биздин аз да болсо балдарга жардамыбыз болсун деген гана тилек, дейт Алгыр клубунун негиздөөчүсү жана машыктыруучусу Асан мырза. Буга түзгөнүбүзгө 2,5 жыл болуп калды буюрса. Балдар болсо ушу 2,5 жылдан бери өзүбүздүн сборный команда бар. Ошолор талыкпай мээнет кылып келатышат. 30дай бала бар. Общий командада бу жерде 70-тен ашык бала бар, 80-га жакын. Жок дегенде мектепте окуй албаса дагы, башка иш кыла албаса, жок дегенде ушу спорттон чыксын деген максат менен ушул жерде кылып атабыз да. Көчөдө бирөө менен урушуп, же туура эмес иштерде жүргөндөн көрө ушу спорт менен алектенсе, көп туура эмес иштерден алыс болот да. Жаш муунду кызыктырган бул спорттун түрү акыркы убакта өтө чоң тездик менен өсүүдө. Кандай спорттун түрү болбосун, кыргыздын желеги дүйнө жүзүндө желбиресин дейли. Мир Абдылдаева, Гүлчоро Казымкулов, Нью ТВ, таң маанай берүүсү үчүн.